Жакшы ниет менен Куран жарыш өткөрөлү деп ниет кылып атабыз. Кыргызстанда жогорку деңгээлде, республикалык деңгээлде болсун деп ниет кылып атабыз. Балким көкбөрү улак өткөрсөк болмок, акча азыраак кетмек. Балким дагы бир оюн зоок өткөрсөк болмок, мындай жаштар менен жакшы бир калың мамиледе бололу деген таризде. Бирок көптөн бери менин жүрөгүмдүн түпкүрүндө жаткан ниет ушул эле, Куран жарыш өткөрүш. Анткени Куран каламулла, Аллах Тааланын сөзү. Ошого бисмилла деп азыркы пландарыбыз жазылып, мен буга чейин өзүм жазып келгем. Мынакей бүт мен 2-3 жыл мурдан бери мындай ачтыр барактарга жазып толтуруп, бүт пландар жазып келгем. Бул жакында эле ойго чыгып калган нерсе жок. Ошондуктан жакшы бир ой пикириңер жазгыла. Бул бир эле биздин жамаат, Бак Автосон жамаат менен же бир эле Дамкенин аракети менен бүтпөйт. Буга биринчи кезекте биздин муфтиятыбыздын чоң жардамы керек болот. Андан кийин казыятыбыз, хатибияттардын жардамы керек болот. Андан сырткары биздин бийлик өкүлдөрүнүн жардам керек болот. Жогорку деңгээлде өткөрүлөт. Бул буйруса Куран жаттаган карыкелерибизге мен ойлойм бул нерсе аябай жагат. Ошондуктан жакшы колдоо берип тургула, урматтуу мусулман бир туугандар, кыргызстандыктар. Жакшы иштин мисалы башкарып бололу деп мен ниет кылып атам. Аллага таяндык, бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Кудай буйруса мен ойлойм аябай жакшы жаңылык болот. Кыргызстанда каарлардын саны аябай көп. Аябай көп. Ошолорго буйруса жакшы мотивация болот. Жана Куран жаттайм деп жүргөн жаштарга дагы сонун бир мүмкүнчүлүк, мотивация болот. Бир колдоп лайк басып койгула.